Din tutunu erkinligi камсыздалган өлкөдө бардык диндин өкүлдөрүнө, анын ичинде басымдуу катмарды түзгөн мусулмандардын укугуна маани берүү зарыл. Мамлекетибиздин материалдык экономикалык абалын эске алган жагдайда проблеманы чечүү үчүн төмөнкү сунуштарды мен берер элем. Албетте бул милдеттүү эмес, чубага өзүнүн мындай бир пикирин таңуулап атат деген сөз эмес, балким бул биздеги ачуу мындай бир кыйкырык иштеги. Биздин балдар окубай атат, бул деген барган сайын көбөйөт. Ушундай кете берсе көбөйө берет дагы. Бизде мындай бир мурда 98%, 99% сабаттуу эл деген элдин сабаттары төмөн түшүп баратат да. Мисалы үчүн ошол эле арабтардыкы 40% сабаттуу адамдар, билебиз, таңга тааныгандар. Мисалы үчүн Түркия мактанып аткандардын 60% сабаттуу. Мунун балкылыкка чыгашына кажет жок, бирок биз Кыргызстан 98-99%га чейин таңга тааныган китеп окуган элбиз да. Бирок ошол төмөн түшүп баратат да. Анан эгер ошолорду окуткубуз келсе, анда мына төмөндөгү менин сунуштарыма балким кеңеш салсак болот. Биринчиси, окуу программасын теологиялык эксперттөөдөн өткөрүүнүн зарылдыгы дейт эле. Бул деген китептерди динийлештирүү деген эмес, балким жанагы Дарвиндин теориясы сыяктуу жокшуга окшогон кээ бир маселени бөлөк бир сөз менен түшүндүрүү. Мисалы үчүн, ошол эле Дарвиндин теориясы боюнча ислам аалымдарына Самаркандидин өзүнүн пикири бар. Демек, жанагы башка адамдардын же диний адамдардын мындай бир ишенимдерине сөз тийип калбай турган деңгээлде алтын ортолукту таап, ошол аркылуу бир бөлөкчө жазып чыгуу деген сөз кээ бир гана сүйлөмдөрдү, бардык программаны эмес. Экинчиси, мектептерде эркек балдар менен кыздарды айрып окутуу, бөлүп окутуу, илгерки жемпет сыяктуу деген сөз. Бардык мектептер болбосо дагы параллель класстары бар мектептердин мисалында иштөө бул жакшы болот. Анткени А класс балдар Б класс менен В класс, мисалы үчүн кыздардын класстары дегендей дагы эркек балдар түшкөчө, эркек балдар түштөн кийин окуй турган болсо эч кандай кошумча тыйындын кереги жок болот дагы. Ана жанагы балдар менен аралашып окуйт экен деп кыздарды жибербей айткандар кадимкидей жибере бермек. Анан буга көп эле дароо ачуусу келип чыгат да, жок, бир бала бир кыз болуп отуруш керек деген сөз. Мен сүйлөп атам, мен көрбөй атам, сүйлөп атканыма кошулуп, мага суроо берип атат, же кандай билбейм. Тынчыраак отурсаңыз, урматтуу бир туугандар, жакпай аткан болсо дагы. Мисалы үчүн сапат мектептеринде балдардын билим берүүсү натыйжалуу. Аларда балдар бөлөк, кыздар бөлөк окуйт. Андан сырткары Наима деген мектепте жалаң кыздар балдар бөлөк окушат, эл аралык орундардан барып ошолор орун алып келишти. Бул деген бардык мектептер эмес, бирок мүмкүнчүлүгү болгон мектептерде. Мисалы үчүн 40тан ашык баласы бар болсо, 10 класста экиге бөлсө балдар жана кыздар класстары деп, тигилердин балдары кадимкидей бары окуй бермек да. Кайсы бир айылда 20 эле баласы болсо, анда класска бөлгөндүн кереги жок. Булар коңшу айылга көчүп барып, ошол жерден балдарын окута бермек. Мисалы үчүн Москвадан келип, Бишкекке келип балдарын окутуп аткан татар бир туугандарды мен билем. Бул эч кандай кошумча мамлекеттин чөнтөгүнө зыян келтирбейт. Ошол эле учурда биз кайсы бир тараптын мисалы үчүн талабын каалайт элек. Мен 88 мектепке кайтып өткөнүм ыраазылык билдирем, анткени менин балдарым ушул жерден бүтүп тиги сапат мектебине барганда, ошол сапат мектептин 1-класстан баштап окуп келген кыздар менен менин кыздарым бирдей эле англисче билишет экен, ошого абдан сыймыктандым. Ал кетпет элем, болгону мен дагы ошол балдары менен кыздар бөлөк окуганын каалап, кыздарым ошол жака барып киргизгенге мага туура келди. Анткени мен кыздарды окутканды каалайм, менин мүмкүнчүлүгүм бар экен, бирок баардык үй бүлөнүн мүмкүнчүлүгү болбой калат экен. Ошондуктан эгер ошондой кылсак, анда жакшыраак болор эле. Үчүнчү маселе, мектеп формасына толуктоолорду киргизүүнүн зарылдыгы. Муну мындай бир кандай десем, эгерде кимдир бирөө жолук салынгысы келип атса, анда момундай таризде салынсын деш керек. Мисалы үчүн Ошко Жалал Абадка барсак, өзбек мектептерге барсак 80% жолукчан отурушат да, 90%га чейин. Кыргыз мектептерде эле ушул ызычуу боло берет. Аякта эжекеси деле жолукчан экен, башкасы деле экен да, проблема болбойт экен. Анан карасаң эле жана жан күйгө теген келиндей атлас көйнөк тагып, биринде шайыны кийип эле барсаң, бир жанагы карнавалга баргандай болосуң да, андай болбош керек, мектеп формасы болуш керек. Ошон үчүн коркпой үрпөй эле, эгерде кимдир жолук салынам деп атса, мектеп формасына кошумча момундай көйнөк салынсын, жолук салынсын, момундай шым кийсин. Ошого тартипке салсак ошондо жакшы болот эле. Болбосо жылык эле согуш, жылык эле уруш, анан телевизордон бирөө сөгүп аткан, урушуп аткан, анан тияка барып аткан, дагы анча мынча активисттер тиги камакта болуп калып чыкпай калды, болбосо бардык эле митингге чыгып жатып калышчу эле. Ошондуктан ошол форум. Андан кийин мамлекет менен дин өз ара кызматташууну жолго коюусу зарыл. Дин мамлекет үчүн кызмат көрсөтө турган жагдай катары каралбастан өз ара кызматташуунун формаларын аныктоо керек. Бизде мамлекет менен муфтият кызматташпайт, балки муфтият, мен муфти болуп иштегем, мына Султан Ажым турат. Биз мамлекеттин кызматчысыбыз да, жөн элечи. Өлүп калса жаназа окуйбуз, белгилүү киши болсо жаназага барабыз, анан Куран окуп беребиз, башка кызмат кылбайбыз.
Биз кызмат көрсөтө турган жанагыдай өлүккө турган орган сыяктуу эле бир уюм болуп калдык дагы. Диний баалуулук жеткирүү, ошону менен учурда мусулмандардын, адамдардын ортосундагы мамлекетке болгон жанагы көз карашын жумшата турган функцияны биз жоготуп койдук. Демек, дин менен мамлекеттин ортосунда кызматташуу ишке ашыруу керек. Жөн эле биз кызмат көрсөтө турган уюм эмес, балким кызматташа турган болгондо гана ийгиликке жетишебиз. Андан кийин светтик, дүйнөбүй предметтер менен бирге диний баалуулуктарга маани берген мектептерге, булар жеке мектептер көбүнчө, аларга укуктук жардам берүү керек. Мисалы үчүн мен жана айттым, Наима мектеби бул мусулманча окуткан, бирок мамлекеттен уруксат алган мектеп. Ошолордун кыздары, жолукчан кыздар Түркияга барып, эл аралык олимпиадада орус тили, англис тилинен жана математикадан алтын медаль алып келишти. Буга министрлик деле маани берген жок, ак үй, көк үй деле эмес, биздин жашыруу муфтият деле маани берген жок. Бир гана Орусиян Алиф деген ислам каналы маани берди. Көрдүңүзбү? Дүйнөлүк барып олимпиададан булар орун алып келишти. Эгерде ушундай мектептерди көбөйтө турган болсок, анда биздин жанагы проблема жараткандар ошол жака окутат эле дагы, калган биздин адамдарга коомчулук туудурбайт. Анткени билимсиз адамдар коомго зыяндуу жана коомго ашыкча жүк булардын бардыгы. Ошондой эле мектепте окубаган балдардын медресеге кирүүсү динге дагы зыяндуу. Анткени чаламолдо дин бузар деген сөз бул ушунчалык деңгээлде кура философиялык сөз, эч ким өзгөртө албайт. Чындыгында мектеп окубай калган, мектептен качып кеткендер, медресе окуп калып, кийин молдо болгондордун азабын мен муфти катарында башыман өткөрдүм. Азырга чейин кыжалат болуп келем. Анткени 2 жыл муфти болуп иштегенде элге дин түшүндүрүү эмес, балким элге дин үйрөтүп аткан молдолорго дин түшүндүрүү проблемасы тур. Анткени булар бирге күн кошкондо башканы билбейт, жөнөкөй маселени билишпейт да. Ошон үчүн бул коомго дагы, анан динге дагы зыяндуу болуп аткандыгы үчүн биз булардын бардыгын окугандыгын каалайт эле, урматтуу бир туугандар. Албетте бул сунуштардын баарын аткаруу, иш жүзүнө ашыруу бир учурда тоскоолдуктарды жана татаалдыктарды жаратуусу мүмкүн, бирок кандай болгондо да булардын баары биздин келечегибиз болгон балдарыбыздын билим алуусуна шарт түзүү эмеспи? Эгерде биз билим берүүнүн Жапон жана Фин системасына көңүл бура турган болсок, жоготкон нерсебизди тапкан болор элек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Аль-калиматул хикмату даллатул муъмини ва хайсу важадаха фахуа хакку биха." Акыйкат, чындык, тууралык момундун, мусулмандын ар дайым талап кылып издеген нерсеси. Кайсыл жерден, кайсыл элден тапса, аны алууга, карманууга башкалардан да ал мусулман адам баласы милдеттүүрөк деген пайгамбардын осуяты бар. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, муну айтылып аткандар менин зээними чындап эле кейитет. Мен булар менен өзүмчө барып дагы сүйлөшкөнгө аракет кылдым. Иш жүргүзүшүбүз керек. Диний багыт боюнча молдолор барып Куран аяттарын, хадистерди түшүндүрүш керек. Бирок урматтуу агартуучулар, эки башка түшүнүк бар. Мусулман деген түшүнүк бар жана ислам деген түшүнүк бар. Ар бир эле мусулман адам бул исламды толук түрдө чагылдыра бербейт. Ошондуктан биз кээ бир мусулмандардын туура эмес кылык жоругу үчүн, мисалы үчүн ислам дини ушундай экен дегенден алыс болуш керек. Буга Ханифе агай мындай бир айланып өтүп кетти, ушул теманы айтып өттүңүз. Мындай бир динге тийишпегиле де, чындыгында биз жана кээде ушуну айтып алып туруп эле мындай бир ислам динин жаманаттыгына көрсөтөбүз дагы бүтүндөй мусулман коомчулугун өзүбүзгө душман катары мындай бир тукуруп алган учурлар кездешип калды. Ошондуктан айткан учурда айрым бир үй бүлөлөрдө айтсак туура болот. Ошондуктан мен барыңыздардан кечирим сурайм. Бирок ушул маселе сөзсүз түрдө чечилиш керек. Анткени бул балдарды ата-энеси окутпайбыз деген жери жок, окутабыз. Бирок биз каалаган шарттарды эгерде силер коюп берсеңер деген мааниде. Мен айтып аткан шарттар булар эч кандай тыйын талап кылбайт, болгону бизден эрктүүлүк керек. Анан жанагы Аскар Акаевдин убагында бизде ишенгилүү жерге билет болуш керек. Арабаев университетте физик мугалим бар, өтүп кетти, Самат Кадыров беле агай. Ошондон сурап атат да, мен Арабаевда сабак берме, Жемпитте сабак бересиз, анан кыздар дейт эркектерге караганда мындай бир илимге көп жетишпесе жок дейт. Кайра кыздар дейт эркектерге караганда илимге көбүрөөк зээндүүрөөк болушат. Анын үстүнө дейт, кыздарды бөлөк окутканда балдарга аралаштырбай, кыздар жакшыраак көбүрөөк окуйт дейт. Анткени балдар аралашып окуп атканда буларда чачым кыйшайып калган жок, башка болгон жокпу деп отуруп, окууга саат көңүл бурулбай калат экен да. Анан ошондуктан бөлүп окуткан бул натыйжалуу болот. Ушул боюнча мен пикир айтсам, көп адамдар каалагысы келбейт, бирок бул дүйнөнүн бардык жеринде практикадан өткөн, динге байлабай туруп деле ушундай кылсак, анда биз проблеманы чечкен болор элек дейм.